Siz kıymılыңızды төмөнкү кесилиштен уланта аласыз деген бизге суроо берилип атат. Анан бизге сүрөт көрсөтүлүп атат. Азыр карасаңыздар, бул жерде кызыл түстөгү уна кесилишке келди. Анан кесилиштин ар жагында оң тарапта кандай белги турат? Милдеттендирүүчү белги. Түзгө гана жүрүшүң керек деп атат. Демек түз жүр деп атат. Ал эми кызыл унаанын алдындагы стрелканы карасаңыздар, тиги экинчи кесилиштен А, Б, В деп 3 багытка көрсөтүп коюптур да, багытты. Анан кайсы багыт боюнча сиз кыймылыңызды уланта аласыз деп бизден сурап атат да. Негизи милдеттендирүүчү белги түзгө жүр деген кайсы жерге чейин иштейт? Бул жолдун бер жагына башына орнотулган болсо, ошол кесилишке чейин иштейт. Демек азыркы кезде ортоңку кесилиштен А жана Б, В багыттары боюнча жүрсө болобу, болбойбу? Болот, уруксат берилет. Бул милдеттендирүүчү белгинин күчү кесилишке барып бүткөндөн кийин андан ары каалаган багытка, оң тарап, сол тарап түзгө жүрсө боло берет. Ошондо туура жооп кандай болуп калат экен? Көрсөтүлгөн бардык багыттарда деген жооп туура болот. Ушул жоопту белгилейбиз. Кыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Мен онлайн курсунда окугандардан азыркы кезде 670тен ашык окуучум өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Ал үчүн менин ушу профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.